Майдан айылдык кеңешинин депутаттарынын 4 жылдык мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу 9 октябрда шайлоо өтөт. Майдан айылдык кеңешинде 5 шайлоо тилкеси катталган. Аймактык шайлоо комиссиясы жана участкалык шайлоо комиссияларында жалпы 75 мүчөсү бар. Ошондой эле автоматтык эсептөөчү урналарды тейлөөгө ишке тартылган 5 оператор шайлоо күнү иш алып барат. Кароол айылындагы номер 8112 шайлоо тилкеси учурда даярдыктарды көрүп баштады. Шайлоочулардын саны 608 жаранды түзөт. Талапкерлер үчүн 2 мандат каралган. Анын ичинен аял талапкерлер үчүн 1 мандат бөлүнгөн. Борбордук шайлоо комиссиясынан бүгүн аталган шайлоо тилкесине керектүү канцеляриялык каражаттар тапшырылды. 608 шайлоочунун тизмеси илинген жана шайлоочуларды тактоо иштери алдыда улантылат. 8112 шайлоо участкасында даярдыктарыбыз жакшы. Анан биздин ошол 8112 шайлоо участкасында 11 мүчөбүз бар. 11 мүчөбүз толук кандуу иштеп жатабыз. Ушул дивизиону электр энергиясынын маселесин чечип берди. Ошондой эле Майдан айылындагы номер 8111 шайлоо тилкесинде шайлоочунун саны 1896-ны түзөт. Азыркы кезде бардык шайлоо тилкелеринде шайлоочулардын тизмесин тактоо этабы ишке ашууда. Алдын ала ар бир шайлоо тилкесинде тизмелер илинген. 8111 Майдан шайлоо участкасы айтылып атат, эмелерди бердик, маалыматтарды өтүп санарипке кирип, паспорттору марказысы дагы келе бергендер болуп атат. Ошолор дагы адамдарда уже түшүнүк жакшы эле болуп калды да. Себеби менин паспортум башка эл өкмөт болсо эч качан өтө албайт экенмин деп уже келиндерим жүгүрөт да. Өздөрү аракет кылып неме калат. Эгерде шайлоочу тизмеде жок болсо, шайлоо тилкесине барып тийиштүү арыздардын үлгүсүн толтуруусу кажет. Ошондой эле шайлоочулар өздөрүнүн тизмеден тактоо үчүн Калктын бирдиктүү мамлекеттик тизме чекит gov.chekit.kj порталына паспортунун идентификациялык номерин жазып кат жөнөтсө, кайсыл шайлоо тилкесине шайлоочулардын тизмесине киргизилгендиги тууралуу маалымат алууга болот. Ошондой эле 1255 борбордук шайлоо комиссиясынын кыска номерине чалуу менен тактаганга да болот. Чындыгында шу Майдан айылдык кеңешинин аймагында бир 800ден ашыгыраактай алдын ала маалымат боюнча ушул биометрикалык каттоодон өтпөй жүргөн жарандар бар экен. Негизинен шайлоочулардын тизмесине 18 жашка толгон, биометрикалык каттоодон өткөн, ошол жергиликтүү жамааттын мүчөсү болгон адамдар гана жарандар шайлоочулардын тизмесине киргизилет да. Мен жана айткандай ошол биометрикалык каттоодон өтпөй жүргөн айрым жарандар бар экен. Ал боюнча биз санариптик өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте ушул мобилдик топ бар. Ошол мобилдик топту жөнөтөбүз бул жака. Ошон үчүн шайлоочуларга ошондой биометрикалык каттоодон өтпөй жүргөн жарандар болсо, ошолорго кайрылып кетет элем. Келип ошол участкалык шайлоо комиссияларга мен биометрикалык каттоом жок, ошон үчүн тизмеде жок экен деп билдиришсе, алар ошол маалыматтарды топтоп айыл өкмөткө, айыл өкмөт аймак шайлоо комиссиясына берип, Республиканын аймагында айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоодо ар бир шайлоо округунда шайлоочулардын санына жараша бөлүнгөн мандаттардын 30% аялдар үчүн каралган. Эгерде аял талапкерлер башка эркек талапкерлер сыяктуу үгүт иштерин кыдырып чыгым коротууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда аял талапкерлер эч кандай финансылык чыгымдарды коротпостон тиешелүү документтер менен талапкер болуп катталса, аталган шайлоо тилкесинен алган добушуна карабастан аялдарга бөлүнгөн мандат аркылуу депутат болуп шайланууга мүмкүнчүлүгү бар. Арыз берип, тиешелүү документтерин тапшырып, талапкер болуп катталса, ошол округда канча мандат аялдар үчүн берилсе, ошол алган добушуна карабастан ошол депутат болуп шайланганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эми шаардык кеңештерде, жогорку кеңештерде ал баягы партиялык тизме менен түзүлөт. Баягы шаардык кеңештерде тизмени түзүп атканда партиялар ошол эки тизмеде катар турган эки эркек же эки аял бир эркек ушундай болуп түзүлөт да, анын өзүнүн тартиби бар.
Ал эми Майдан айылдык кеңешине депутаттыкка талапкер Кадамжай аймактык шайлоо округуна кайрылып, тиешелүү документтерди тапшыруусу зарыл. Документтер кагаз түрүндө жана электрондук маалымат түрүндө кабыл алынат. Талапкерлердин шайлоо алдындагы программалары, өгүт иштери үчүн коротулуучу чыгымдар электрондук талапкер сайт аркылуу шайлоочуларга маалымат берилип турмакчы. Ал эми талапкерлердин документтерин кабыл алуу 8 сентябрь күнү түнкү саат 12:00 чейин кабыл алынат. Андан соң 9 сентябрдан тартып 10 күн аймактык шайлоо комиссиясы документтерди тактоо иштерин алып барып каттоого алат. Аялдар үчүн калтырылган резервден тышкары талапкерлер үчүн жалпы орто билимден төмөн эмес билим деңгээли боюнча документ керектелет. 5 шайлоо округуна значит 21 мандат, ал мандаттын 21-дин 9-у аял кишилерге квота катарында берилди. Азыр борборлук шайлоо комиссиясы тарабынан жөнөтүлгөн бүт бардык инвентарларды, канцтоварларды, керектүү жабдууларды бүт бардыгын алып келип туруп участкаларга коюуну баштадык. Маалыматка ылайык, Майдан айылдык кеңешинде 8082 шайлоочу бар. Шайлоочулардын биротолуу тизмеси түзүлүп, 6 октябрга чейин шайлоо тилкелерине илинет. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.